Өмүрүмдө атамдын карта же нарда ойногонун көрбөй чоңойдум. Жада калса карта, нарда, лотерея жана башка кумар оюндарынан алыс болгула деп тарбия берди. Негизи эле кумар оюндары жакшылыкка алып келбегенин аңдап түшүндүм. Адамзат тарыхында кумар менен жыргап кеткен адам жок экен өзү. Бир-эки уткан менен баары бир утуласың. Бир топ жыл мурун алгач казинолордун, кийин букмекердик кеңселердин жабылуусу өлкөбүздүн жарандарын кубандырган эле. Нечендеген үй бүлөлөр бул кумарканалардын айынан бузулуп, жаштар ичкиликке, баңгиликке берилген. Кээ бири ата-энесинин акыркы малын сатып, кумар ойноп акыр аягында өз өмүрүн кыйгандар дагы болгон. Буйруса казино, букмекердик конторалардын артынан бара-бара тармактык маркетинг, лотерея, түрдүү кооперативдер, тояштагы ысырап, насвай чегүү, ломбардканалардын ишмердүүлүгү дагы мыйзам чегинде тыйылып калар деген үмүт менен жашап келгенбиз. Анткени мите курттай болгон аракечтик, баңгилик, ысырапкерчилик, сүткорлук, эл көрсүнгө жашоо жана кумарпоздук кыргыздын түбүнө жетти. Бирок кубанычыбыз көпкө узабады. Эми мынтип атка минерлер тарабынан кайрадан өлкө аймагында кумаркана ачуу мыйзамынын долбоору биринчи окуудан өттү. Былтыры дагы биринчи окуудан кол жергесинде гана ачуу демилгеси өткөн болчу. Ошондо каршы добуш берген 23 эл өкүлүнүн көпчүлүгү орус улутундагылар экендигин көрүп, бир четинен арданып кеткенбиз. Жада калса ушул орустар казинонун зыянын байкап жатса, биздин кыргыз азаматтары уялбастан куттуу Рамазандын күнүндө колдоп добуш берип, шерменде эле болушкан. Кээ бир намаз көймүн дегендери атайын ошол күнү келбей койгону дагы шек жараткан. Ал эми колдоп добуш бергендердин көпчүлүгү ажы экендигин жана парламенттердин көпчүлүгү орозо тутканын эске салсак, демек кээ бир эл өкүлдөрүнүн ибараты жөн гана саясий пиар экендиги билинип калды. Эрте менен ооз бекитип, түштө казино ачылсын деп добуш бергенде эле орозобуз ибадатка эмес, диетага айланаарын билесиңерби? Ажыга барып, Кудайдын үйүн зыярат кылып, кайра казинону колдогондо ал сапарыбыз жөн гана саякат деп эсептелип калат деп коркпойсуңарбы? Окуган таравих намазыбыз гимнастикага, берген садакабыз акцияга айланып кетпесин деп чоочулабайсыңарбы? Кудайдын бир ибадатын кылып, бирок экинчи тараптан Кудай арам кылган нерсеге себепчи болуу тешик чака менен суу ташыганга барабар. Эй акыл ээлери, шайланганга чейин ыйман сабагын сунуштап, шайланган соң кумар оюндарын ачуу кыргыз элине болгон чыккынчылыктын туу чокусу. Касиеттүү кыргыз жерин этнотуризм, жашыл экономиканын бүткүл дүйнөлүк борборуна айланталы деп чакырык кылгандын ордуна куттуу мекенибизди кумардын, бузукулуктун, баңгиликтин жана сойкулуктун борборуна айлантууга бел байлаганыбыз туура эмес. Башка учурда фатвага баш ийип, дин кызматкерлери бул нерсеге дагы үн чыгарып койбогонуна ичим атышат. Негизи адамга күн сайын адам болуш гана эмес, молдого күн сайын молду болуу да кыйын маселе. Бир арам ишти көрсөң колуң менен, болбосо тилиң менен, ага дагы жарабасаң жаман көрүү менен токтот дейт динибиз. Биздин колдон тил менен кайтаруу гана келген заманда бул нерсеге ачык пикир айтып, каршылыгыбызды көрсөтүп коелу. Эртең кыямат күнү эч болбосо мен буга каршы болгонмун деп турабыз. Болбосо эртең эле нечендеген эже карындаштарыбыз кумардын айынан жесир, миңдеген улан кыздарыбыз жетим болот. Канчалаган тагдырлар талкаланып, бир туугандар заргакшап, нечен ата-эненин түн уйкусу бузулат. Ошол кумарканада иштеген азаматтарыбыздын арам оокатынын айынан коомдо биз күтпөгөн, ата-бабаларыбыз укпаган уурлар көбөйөт. Эптеп кумарын кандыруу үчүн кумарпоздор түрдүү кылмыштарга кол урат. Адам өлтүрүү, уурулук, каракчылык, рекетчилик күчөйт. Чет элдиктер гана кирет деп элди жаш баладай алдагандын кереги жок. Анткени ошол эле Орусияда жүргөн 1,5 миллион кыргыздын 400 000 орус жарандыгын алып алган. Мыйзам боюнча алар ойносо болот. Демек 400 000 үй бүлөгө зыяны тиет. Ар бир үй бүлөдө 5тен эле адам болсо,
бул нерсе калктын 2 миллионуна түзмө-түз таасирин тийгизет. Башым аман болсо болду, көчүгүмдү ит жаласын деген принцип менен биздин жарандар ойнобосо болду деген эң жаман өзүмчүл позиция. Демек, өзбектин, казактын же башканын үй бүлөсү талкаланып, азап чексе, биз болсо алардын үстүнөн акча кылсак боло берет деген түшүнүктүн белгиси болуп жүрбөсүн. Анан негизи эле кайсыл чет өлкөлүк Кыргызстанга келип кумар ойноюн деп эки көзү төрт болуп жатат. Баягы эле кыргыздар ойнойт да. Чет өлкөлөрдү арам менен эмес, адал жол менен деле тартса болот. А балким аймактагы эң адал туризм жайылган өлкө катары байганга толук мүмкүнчүлүк бар. Албетте, бул маселеде диндар катмар каршы болгону мыйзам ченемдүү көрүнүш. Жада калса бул мыйзам 3 окуудан өтүп иштесе деле ал катмар зыян тартпайт. Анткени арам оюн ойнобойт. Баягы эле карапайым эл кыйналат, алданат, сыздайт, боздойт, кор болот. Бирок алардын кесепети дал ошол диндар катмарга дагы сөзсүз тиет. Арам ишти башташ үчүн Куранды өз напсибизге салып бурмалоонун артынан кыргыз элинин чоң апаат, согуш, кыргын, ачарчылык, жада калса экинчи үркүн келээрин унутпайлы. Ал эми пайда жагын карасак, болгону жылына 20 миллион доллар түшөт экен. Бул жалпы бюджет менен караганда болбогон эле акча. Ошол кумардан түшкөн пайдага муктаж деле эмеспиз. Кээ бир эл өкүлдөрү арактан деле акча түшүп жатпайбы, казынага деп чыгышты. Балким ошол арам акчанын айынан казынабызда береке жок болуп жаткандыгын ойлондуңарбы? Нарктуу кыргыз арам оокат менен жан сактаган эмес. Казино көпчүлүк өлкөлөрдө наркотрафик, криминал, көмүскө бизнес, сойкулуктан түшкөн акчаларды адалдоонун бир ыкмасы катары колдонулат. Бир адам 100 000 долларга казинодон фишка алат дагы 1000 долларын ойномуш болуп, калган акчасын башка валюта менен алып чыгып келет. Мугалимдердин айлыгын көтөргөнгө 300 миллион доллар тапкан өкмөт аке ушул казинодон түшкөн 20 миллион долларга зар болуп калды беле. Анчалык эле пайда тапкыбыз келсе, баарыбыз Мегаком мамлекеттик байланыш компаниясына өтүп, ошол пайданы эл менен эле топтоп береличи. Ошондо казино эмес, казына толмок. Анан 30 жылдан бери жүздөгөн гендерди казып, миллиондогон мигранттар менен казынаны толтура албаган кыргыз эми эле кумарканалар менен толтуруп салмак беле. Урматтуу кыргыз элим, кумарканалардын ачылуусуна кескин түрдө каршы болуп, өз позицияңызды билдирүүгө чакырып кетмекчимин. Бүгүн кумаркана, эртең баңгилик, бүрсүгүнү болсо сойкулук мыйзам аркылуу адалдашып калышы мүмкүн. Бүгүн унчукпай кабыл алуусуна көз жумсак, анда эртең келчү жер титирөө, сел ташкыны, жер көчкү, кымбатчылыкка наалыбайлы. Арам тамак аш болбойт. Эсибиз барда этегибизди жыялы. Урматым менен Нуриет Абдулазиз.